Балам, бозиде отун түгөнөйүн деп калып турго, токойго барып бутактардан кыйып келесиң го дейм. Болуптур эне, азыр барып кыйып келем, кечке жакын буйрса келип калам. Бат эле. Мунуга ким болду экен? Жыгылат экен азыр. Айтпады белем. Чөгөт эми бул. Сен мээң ордундабы? Эмнеге бул сыйгалак аскага чыгып алгансың? Ал жакты муз басып калганын билбептир мен, үшүп тоңуп атам эми. Кичине чыдап тур, азыр отундарымды жагып сени жылытабыз. Теримдин баары муз болуп калып, аябай үшүп атам мен. Отко жакыныраак турсаң, териңдеги муздарың эрип, бат эле жылып каласың. Макул. Сонун болуп калдым. Үйгө апараткан отундарыңдын баарын мага коротуп салдыңбы? Жүр токойдон дагы отундан кыйып келейли. Денең жылып калса, жүр кыйып келейли. Сен кандайсың? Териң кургап үшүп элесиңби? Чыйрыккан жоксуңбу? Жок, баары жакшы менде. Үшүп чыйрыккан жокмун. Денем кургак. Анда мен сарсаана болбой эле боз үйүмө кетип берейин. Энем күтүп калса керек. Болуп тур. Отундарыңды аябай мага жагып бергениңе рахмат сага Айбек. Болбосо тоңуп калат элем. Эчтеке эмес. Бүрсү күнү дагы келем токойго. Ошондо жолугабыз да экөөбүз. Болуп тур. Жакшы бар Айбек, мен чыдамсыз күтөм сени. Сөзсүз келип кал. Макул. Келдиңби балам? Баары жакшы элеби сенде? Ооба эне, баары жакшы. Кел анда отундан жагайлы балам. 2 күндөн кийин Айбек дагы токойго жол тартат. Кандайсың Айбек, келдиңби? Мен чыдамсыз күттүм сени. Эртеден бери турам. Жүр анда токойго. Отун кыйышып бер мага, макулбу? Жүр экөөбүз куушмай, муз тебип, анан кар урушуп ойнойбуз. Туура айтасың, ойносок эң сонун болот эле. Мен сага. Мына сага. Дагы карма. Аябай жыргап ойнодук, я. Ооба. Карачы, биздин буттарыбыздын издери калып калыптыр. Жакшы кал эми досум, мен үйгө жылайын, кеч кирип кетпесин. Болуп тур, жакшы бар Айбек. Эми дайыма жолугуп турабыз да. Үйүңө аман эсен жетип ал Айбек. Бүрсүгүнү күтөм сени. Дагы ойнойбуз экөөбүз. Макул.
Ошентип Айбек экөө дайыма тоолордо ойноп, аябай жакын дос болуп калышат. Мессага. Эми сен карма. Мынасыга. Жакшы бар Айбек досум. Келип тур, чыдамсыз күтөм сени. Макул келем. Ар бир түн сайын биздин мал сарайыбыздан бирден мал таппай калып атам. Ушул бир ууруу пайда болуп калды го дейм биздин коңушубузда. Анда жакшылап карайлы малыбызды. Туй атасы, дагы бир топоз жок, карагылачы. Ушундай дайыма болуп турса, бүт малыбыздан ажырайбыз. Эмне кылабыз эми я? Кантип кармайбыз бул ууруну? Bir айдын ичинде 15 мал жоголду. Уруну эч ким көрбөптүр. Бүгүн түнү менен уктабай кайтарып чыгам. Колума түшсүнчү ушунда көрөт. Мына сага дагы 2 топоз жок. Барып мал сарайын карап көрөйүнчү эми. Биздин мал сарайыбыздан уурунун тоолорго момдай болгон издери кетип атат. Артынан барып атып салам азыр. Өзүмдү сакта абышка. Издери чоң болсо балким ал адам эмес. Коркпой эле кой. Мал урдаганды көрсөтөм ага. Кайсы издер жөнүндө эле атам айтып атат. Барып өзүм көрүп келейинчи аларды. Бул издер менин досумдукуна окшош экен, бирок чоңураак экен. Балким анын атасыныкы болуп турбасын. Менин атам ошол жака кетти да. Атып салбасын аларды. Атамдан биринчи барып калайын. Айбек, бул сенсиңби? Эмне болду? Тынчылык элеби? Менин атам бул жака силерди өлтүргөнү келатат. Качып кеткиле. Анткени сенин атаң ууруу турбайбы? Карачы, бул өзү келип колубузга түшүп атпайбы? Жейбиз азыр буну. Жебейсиз ата, анткени бул менин жакын досум. Сен эмне адам баласы менен достошуп жүрөсүңбү я? Ооба, ошон үчүн тийбегиле буга. Ассаламу алейкум. Ата, сизби? Ооба, ары тур Айбек. Азыр бир-бирден жебеден салайын буларга. Жок ата, атпайсыз. Анткени бул менин аябай жакын досум болот. Эмне деп эле сүйлөп атасың? Ушул жапай бала сенин досуңбу? Ооба ата, менин жакын досум. Туй атасы, эмне кылам эми? Сен мал ташыганыңды качан токтотосуң? Мен атпасам да башкалар атып салат, сен угуп атасыңбы? Мунагу балдар үчүн эле тирүү калдың. Кар калың жаап салып жетпей калып атпайбы кийиктерге? Ошон үчүн урдап атам. Мен азыр сени жаа атканы үйрөтөм. Жакшы мээле, ат эми. Сен сокур мерген турбайсыңбы? Карачы атканыңды. Мен сезгенмин ушундайымды. Кыйын жапай киши бекем я. Кыйын жапай киши бекем я деп коет дагы. Ал урдаганча аңчылыкка үйрөнбөйт белең. Аңчылык кылганга мени эч ким үйрөткөн жок да. Мыногу жаа сага белек. Аңчылыкка чыгып, мал урдаганыңды токтот. Макул, рахмат сага. Айбек, балам, кеттикпи боз үйгө? Энен күтүп калды го. Болуп тур, жакшы кал досум. Тоодон жолугуп дагы экөөбүз муз түбөбүз да. Ооба. Мен болса аңчылыкка чыгып, сага теке атып келейин. Эт салып жейли. Макул ата, жейли эттен.
Ошентип мөңгү тоголордун жапай кишиси аңчылыкка чыгып, мал урдаганын токтотуптур. Ушундай жомок кыргыздардын тоголорунда болуптур.